Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, мен өзүм Москвада юрист болуп эмгектенем. Бүгүн биздин мекендеш бир суроо менен кайрылыптыр. Ошол суроосун айтып, жана ошол суроо боюнча кичине түшүндүрмө берип коеюн деген ниетим бар. Бул суроо эң негизгиси Россияда жүрүш-туруш кандай документ колдонуу жана ошондой эле бул негизги маалымат Россияга жаңы келаткан биздин мекендештерге аябай көп тийиштүү болот деген ниеттемин. Анткени Россияда көп жүргөн биздин мекендештер бул моменттерден көп эле өтүшкөн жана азыр өзүңүздөр билесиңер 20 жаштагы 18 жаштагы биздин жаңы молодой мекендештерибиз жаңы келаткан себептен ошолорго кичине бир маалымат болсун деген ниетте ошол видео тасманы коюп жатабыз. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Жумушка орношууда кыйынчылыктар туулуп атат. Анткени мен ID карточка менен келгем Россия Федерациясына, загранпаспорт алган эмесмин. Эми жумуш берүүчүлөрүм менен загранпаспортду сурашып атат. Ошол мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Ошол боюнча берилген суроого катары мыйзам боюнча эл аралык келишимдер боюнча жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн постановлениясынын негизинде кыргыздар болсо кыргызстандык жарандар Россия Федерациясында ID карта менен жүрүүгө, ID карта менен жумушка орношууга жана миграционный учетко коюуга жана баардык жарандык укуктарын колдонууга мүмкүнчүлүктөрү берилген. Бул мыйзам чегинде. Бирок ушул жигиттин ситуациясында көпчүлүк работодательдер жана жада калса нотариустар ошол мыйзамды жакшы карабагандыктан көп биздин мекендештерде ушундай проблемалар келип чыгып атат. Ошол проблемалардын негизинде ушул видеонун тасманы тартып жатканымдын себеби ушул Россияга келип атканда Россияда биздин ID карталар негизи мыйзамдуу болуп жана колдонууга мүмкүн бере турган мыйзамдар бар. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө кээерки работодательдер жада калса кээерки нотариустар ушул ID картаны колдонуп жүргөн биздин мекендештерди тейлөөдөн же болбосо жумушка алуудан баш тартып жатышат. Муну негизи мыйзамдуулукка туш келбейт. Жана ошол эле ушундай ситуациялардан биздин мекендештер көп убара болбосун деп айтаарым. Россияга кирип баратканда, эгерде Россияга келип иштейм деген ниеттүү болсо, загранпаспортуңарды алып алып, границаны өтүп баратканда загранпаспорт менен кириңиздер деген негизги кеңеш. Жана ошол Россияга кирип баратканда паспортуңарга бул жерден миграционный штампту койгону жана эгерде миграционный картаңарды жоготуп алсаңыздар, ошол загранпаспорттагы штамптын негизинде качан киргениңерди аныктоо мүмкүнчүлүктөрү болгондуктан ошол загранпаспортду колдонгонго көп көңүл бурдап келем. Бирок загранпаспортду колдонуп жатканда дагы кандайдыр бир кыйынчылыктар бар. Бул кыйынчылыктардын бири Ж, Ш, И деген тамгалары бар, фамилиялар бар. Ошол фамилияларды эгер ошондой фамилиясы бар адамдар эгер Россияга келгенде загранпаспортто перевод кылып алыңыздар. Анткени перевод кылып алыштын эң негизгиси бул болсо көп Россиянын инспекторлору же болбосо жада калса полицейскийлери латын тилин жакшы билбегендиктен, английский тилди жакшы билбегендиктен көп учурда перевод сурашат. Ошол эгерде перевод боюнча маалымат алыңар келсе же болбосо документтериңерди перевод кылам десеңер, Москва шаарында төмөнкүдө көргөзүлгөн номерге чалып, ошол номердеги чалып туруп ошол баладан өзүңөрдүн паспорттарыңарды перевод кылып алсаңыздар болот. Переводду өзүбүздүн мекендештерибиз жасайт. Же болбосо кандайдыр бир юридикалык жактан кеңештер керек болсо, төмөндөгү көргөзүлгөн номерге чалып билип алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, эгерде ушул сыяктуу видеолор силерге кандайдыр бир пайдалуу болсо, класс басып бөлүшүп коюңуздар, же болбосо ошол YouTube каналындагы баракчама кошулуңуздар. Саламатта болуңуздар, мыйзамдуулуктуу болуп, аман эсен ойлогон максаттарыңыздарга жете алыңыздар. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.